Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullohi va barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистерге токтолуп жатканбыз. Бүгүнкү хадисибиз 49-чу хадис. Бул хадистин негизги темасы жакшы амалдарды жасоодо, ибадаттарды аткарууда аларга бейкапар болбостон, кош көңүл кылбастан, кечиктирбестен, аларды шашып, бири-бирибиз менен жарышып, белдешип аткарууга бизди үндөгөн хадис болуп эсептелинет. Жана дагы өтө бир бизди ойлондура турган, ойлоно турган, жүрөгүбүздү ойгото турган көптөгөн бир чоң маанилерди камтып алган хадистердин бири болуп саналат. Бул хадис Ан Аби Хурайра радиаллаху анху Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала. Абу Хурайра риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Бадиру би амали саб'ан. Жети нерсе жетип келелектен алдым жакшы амалдарды аткарып калгыла. Хал тантазируна илля факура мунсия. Силер унуттуруучу кедейликти күтүп жатасыңарбы? Ау гинан мутгиян. Силерди чектен чыгарып жиберүүчү байлыктыбы? Ау марадон муфсидан. Бузуучу орунубу? Ау хараман муфаннидан. Алсыратуучу карылыктыбы? Ау маутан мужхидан. Кокустан келүүчү өлүмдүбү? Ау даджал фашаррун гаибин юнтазар. Же даджалдын чыгуусун күтүп жатасыңарбы дейт. Ависа же кыямат күнүн болуусун күтүп жатасыңарбы? Вассаату адха ва амар. Эгер кыямат күнү боло турган болсо, ал аябай коркунучтуу жана аябай тез болуучу ачуу чындык болот дейт. Бул хадисти имам Тирмизи чыгарган сахих хадистердин катарында. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадиске да кыскача түштүрмө бере турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди жакшы амалдарды аткарып калууга шаштырып атат. Аларды кечиктирбестен, өз убагында шашып, умтулуп, бири-бирибиз менен мелдешип, жарышып аткарып калууга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге насаат берип атат. Анткени биз эч кимибиз билбейбиз эртең эмне болуп кетишин. Эртеңки күн биз үчүн гайып, аны Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Эртең кандай нерсе болуп кетет? Кимибиз каза болуп калабыз, же эртең кыямат болуп калабы, же бирөөбүз ооруп калабызбы, же бирөөбүз кедей болуп калабызбы, же бирөөбүз байып кетип чектен ашып кетебизби, же ушундан да башка кандай бир нерсе себептерден улам Аллах Таалага ибадат кыла албай калышыбыз мүмкүн. Бизди ибадаттан тосуп кое турган бир тоскоолдуктар жаралып калышы мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондуктан бүгүнкү күнүңдү пайдаланып кал деп атат. Бүгүнкү күн ибадаттарды аткарып калууга шашыл деп атат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай эле: "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада". Эч бир нафс эртең эмне кылышын билбейт. "Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут". Эч бир нафс кайсы жерде өлүүсүн дагы билбейт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жакшы амалдарды, ибадаттарды аткарып калышыбыз керек. Аллах Таалага кылган күнөөбүздөн тооба кылып, дагы ибадаттарыбызга бекем болуп, Аллах Тааланын ибадатынан кайтып калышыбыз керек. Анткени кыямат күнү болуп кете турган болсо, күнөөбүзгө тооба кылбай кетип кала турган болсок, Аллах Тааланын буйруктарын аткарбастан күнөөкөр абалда кете турган болсок, анда Аллах Тааланын астында өтө катуу бир эсепке туруп калышыбыз мүмкүн. Катуу бир азапка душар болуп калышыбыз мүмкүн. Аллах Таала бизге даярдап койгон бейиш рахаттарынан, бейиш жыргалчылыктарынан, түбөлтү болгон бейиштен коргалып калышыбыз мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерсеге бизди шаштырып атат. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерсенин кээ бирки мисалдарын алып келип атат. Эгерде ушул нерсе болуп кала турган болсо, ушул тоскоолдуктар жаралып кала турган болсо, силер ибадат кыла албай каласыңар. Ушул жети нерсе келбектен алдын силер ибадат кылып калгыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Биринчиси факурун мусиян. Унуттуруучу кедейлик дейт. Эгерде адам өтө жакыр болуп кете турган болсо, өзүнүн тамак ашы менен, кийим кечеси менен, жашай турган жери менен алек болуп, Аллах Таалага ибадат кылуудан алаксып калат. Аллах Тааланы унутуп калат.
Епте курсам тойсо болду болуп калат. Бул жерде инсан ибадат кылууга бир мүмкүнчүлүк жара албай калат. Бирөөлөргө садака берүүгө, бирөөлөргө жакшылык кылууга ушундай бага бир мүмкүнчүлүк келбей калат. Мына ошондой күн силерге келип калдыктен алдын ибадат кылууга шашылып калгыла болот. О урматтуу мусулман тууганым, бул нерсе ар бирибизге коюп, биздин коомго келип калышы мүмкүн. Бүгүн тынч каалаганыбызды жеп, тамактын түрүн таңдап, кыйын болуп бири-бирибизден ашынып, каалаган нерсебизди союп, жарыш тойлорду берип атабыз. Аптасына, айына бири-бирибизден жарышып, ар кандай чайканаларга барып аштарды жеп атабыз. Бирок биз билбейбиз. Эртең бир сындырым нанга зар болуп калышыбыз мүмкүн. Же болбосо бир тамчы сууга зар болуп калышыбыз мүмкүн. Аллах Таала мына ушул нерсени бизге жолуктуруп коюшу мүмкүн. Бул гайып нерсе. Бул нерсени бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Тынч болгон мамлекет, тынч болгон жерлерде кандай бир жакачылыкка кирип кетип атат. Мына ушундай кедейлик коомубузга же болбосо дагы бир жалгыз бир адамдын башына келип калыктан алдын дейт. Биз эч кимибиз билбейбиз, Аллах Таала бизди кедей кылып коюшу мүмкүн. Мындайча каттуураак айтканда бомуш болуп калышыбыз мүмкүн. Аллах Тааланын тагдыры. Аллах Таала берген неаматтарга бир шүгүр кылбай турган болсок, Пайгамбар салам айткандай, кимдин бир күнгө жете турган тамак боло турган болсо, тынч жашоосу боло турган болсо, тынч жата турган үй боло турган болсо дейт, бул адамга дүйнөнүн баардык бактылуулугу берилиптир деген. Биз ушундай бир тынч жашообузга, курсагыбыздын токтугуна, кийимибиздин бүтүндүгүнө, жашай турган жерибиз баардыгына, мамлекетибиздин тынчтыгына шүгүр кылып жашабай турган болсок, Аллах Таала берген неаматтарга шүгүр кылбастан аны чана турган болсок, Аллах Тааланын динине каршылык кыла турган болсок, Аллах Тааланын динине пут тосо турган болсок, намаз окугандарды, ибадат кылгандарды, дават кылгандарды, башка бирөөлөрдү биз жаман көрө турган болсок, Аллах Таала бизге эртең мындан дагы ушу Аллах Таала өзү берген неаматтарды бизден алып коюшу толук мүмкүн. Урматтуу мусулман, демек бизге кедейлик келип калыштан алдын Аллах Таалага ибадат кылып калайлы. Экинчиси, аль-гина мутгыян дейт. Шектен ашып жиберүүчү байлык дейт. Албетте керик адамдарга ушундай байлык бериши мүмкүн. Ал байлык берилгенден кийин өзүнү жогору тутуп, текебер болуп кетиши мүмкүн. Аллах Тааланын ибадатын карабай калышы мүмкүн. Бул ибадат бир гана кедейлерге же бир башка адамдарга тиешелүү, мага тиешелүү эмес деп, Аллах Тааланын шариятын, динин өзүнө теңине албай калышы мүмкүн. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай, эгер адам баласы байый турган болсо, калла иннал инсана ятуга, инсан байып чегинен ашат дейт. Арруаху стагуна, өзүнү эч кимге муктаж сезбей калат дейт. Мен эч кимге муктаж эмесмин деп калат. Аллах Таалага дагы, динге дагы эч нерсеге муктаж эмесмин, өзүм багам, өзүм кыймын деп ушинтип калат дейт. Аллах Таала силерге ушундай бир байлыкты берип койдуктан алдын силер Аллах Таалага ибадат кылып калгыла болот. Бул нерсени жашообузда көрүп атабыз да. Канча деген байып кеткен мамлекеттер бар. Канча деген байлар, кыйындар бар. Аллах Тааланын ибадатына келгенде дин дегенде мындай түчө, бул эскилик, артта калып кеткен нерсе. Андай мындай деп ар кандай бир тилдеп ушундай кылышат. Текеберликке кетип калат. Албетте бул дагы адамды ибадаттан тосуучу, адамды куфурга түртүүчү нерсе болуп эсептелинет. Байлык дагы бул инсанга сыноо үчүн берилет. Кимдин канчалык байлыгы боло турган болсо, ага ошончолук каттуу сыноо болот. Эртең кыямат күнү ошончолук каттуу суракка тартылат. Адамга байлык бериле турган болсо, буну шүгүрүн берип, ушуну шүгүр кылып жашабай турган болсо, анын өзүнүн садакасын берип, зекетин берип жашабай турган болсо, Аллах Таалага ибадат кылып жашабай турган болсо, эртең каттуу бир эсепке тартылып калат. Демек, урматтуу мусулман тууганым, ушундай бир каттуу бир байлык фитнасына азырып калгандыктан алдын Аллах Таалага ибадат кылып калгыла болот. Андан кийинкиси Марадон муфтийдан силердин жашооңорду бузуучу оору дейт. Албетте оору келе турган болсо, инсан өзү да ошол оору себептен жүрөгүнөн сыгылып, катуу бир түйшүккө, камга кирип кетиши мүмкүн. Ошол себептен ибадат кыла албашы мүмкүн. Же болбосо денеси алсырап, намаз окуган жараксыз болушу мүмкүн. Же дагы бирөөлөргө жакшылык кылууга, бирөөлөргө садака кылууга, же болбосо орозо кармаштыкка, ажылык кылууга,
дагы башка түндөлөрдү тагы намаздарды окууга, көп нафил орозолор, нафил ибадаттарды кылууга ал орус себептүү, орус менен алек болуп, өзү менен өзү болуп, Аллах Тааланын ибадатынан алаксыз калат. Ушундай оор келлектен алдын ибадат кылып калгыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Андан кийинкиси харому фандидан адамды алтыраткан каарылык дейт. Инсан каарылык жашына жеткенде баарыбыз эле билебиз, анын денесинен күч кубат кетет. Аллах Таала сактасын, өзүн эптей албагашы мүмкүн, өзүнүн зарасын кыла албагашы мүмкүн, өзүнүн заңын чыгара албагашы мүмкүн. Ошондой каарылык келектен алдын Аллах Таалага ибадат кылып калгыла дейт. Албетте бул каарылык Аллахтын буйругусу баарыбыздын башыбызга келет. Бирок Аллах Таала жакшы каарылык берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылчу эле, мага жакшы каарылык бер деп. Сиз жаш кезиңизде, ден соолугуңуз бар кезиңизде, ден соолугуңузду Аллах Таала үчүн арнай турган болсоңуз, ибадатка бекем боло турган болсоңуз, Аллах Таала эртең сизди карыган жашка жеткенде сиз Аллах Таала сиздин зээриңизди, акылыңызды сактап коет. Сиздин денеңизди дагы сактап коет. Же болбосо Аллах Таала сизди кор кылбайт. Ал эми сиз күчүңүз бар убакта, ден соолугуңуз чын убакта Аллах Тааланын ибадатын коргола турган болсоңуз, Аллах Тааланын шариятын тоготпой турган болсоңуз, эртең карык жашына жеткен кезинизде Аллах Таала сизди дагы ушундай коргоп коет. Албетте ушундай жаш убакта, күч бар убактында, ден соолугу бар убактында ошол нерсе менен Куран жаттап калыш керек, ибадат кылып калыш керек, илим алып калыш керек. Күчтү туура жакка пайдаланып калыш керек. Аллах Тааланын ыраазычылыгына, элдердин ыраазычылыгына, эртең инсандын көзү кайчып боло турган болсо, аркасынан жакшы бир таасир, жакшы бир асар калтырып кетиш керек. Андан кийинкиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-мауту мужизан дейт. Кокустан келүүчү өлүм, өтө тез келип калуучу өлүм дейт. Анткени өлүм ар бирибиздин башыбызда бар, бирок кимибизге качан келет эч кимибиз билбейбиз. Эмне себептен каза болобуз, кандай бир себептен улам бизге өлүм келип калат, эч кимибиз билбейбиз. Бирөөбүз чогуп кетишибиз мүмкүн, бирөө машинада каза болушу мүмкүн, дагы бирөө бир оору себептүү каза болушу мүмкүн, бирөө болсо өрттөнүп кетиши мүмкүн, бирөө аварияга учурашы мүмкүн, ар кыл себептерден биз каза болуп калышыбыз мүмкүн. Эгерде бирөө жаш болуп турган болсо, аны жаштыгы алдап койбосун, мен жашмын, дагы көп жашайм деп алдап койбосун. Бүгүнкү күндө өлүмдүн себептери аябай көп. Пайгамбар саллаллаху айткандай, кыяматка жакын жаш жигиттер көп өлүп калат деген. Жаш жигиттер көп каза болот деген, адамдар карык жашына жетпей калат деген. Бул нерсени бүгүнкү күндө көрүп атпайбызбы? Мына ушундай нерсе келип калдыктен, өлүм келип калдыктен алдын биз өлүмгө даяр болуп, ибадаттарды аткарып калышыбыз керек. Биз жаштыгыбызга, өмүрүбүзгө алданып калбашыбыз керек. Аллах Таала айткандай, бул дүйнө жалаң силерди алдап коюучу маталардан гана турат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз өмүрүбүздү канимат билип, туура жолго пайдаланып калышыбыз керек. Элдердин пайдасына, өзүбүздүн ибадатыбызга, өзүнүн ата энесине жакшылык кылуу менен, тууган-тугандар менен катташып, бири-бирибизди кечирип, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, ынтымактуу жашап, ушинтип өтүп калышыбыз керек. Мындай кылбай турган болсок, эртең кеч болуп калат. Катуу бир өкүнүп калуучулар катарына кошулуп калышыбыз мүмкүн. Андан кийинкиси Даджал. Даджал чыгып калдыктан алдын, Даджал кыяматтын чоң аламаттарынын бири. Даджал кыямат жакын. Аллах Таала Даджал деген бир адам баласынан болгон бирөөнү чыгарат. Бул аябай фитна болот. Буга ушундай кудайлык бир касиет берилет. Кээ бир касиеттери берилет. Асмандан жаумур жаа десе жаап калат, жерден чөп чыкса чөп чыгып калат. Бир тоо алтынга айланса алтынга айланып калат. Адамдар ушуну кудай экенине фитна болуп, ошого ээрчип кетишет. Ушу Даджал чыгып калганга чейин ибадат кылып калалы деп атат. Же болбосо кыямат күнү болгонго чейин деп атат. Кыямат күнү сөз боло турган нерсе. Бирок качан болушун эч ким билбейт. Ушу кыямат күнү болуп калдыктан алдын силер ибадат кылып калгыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди ибадат кылууга шаштырып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, хадистен кыскача пайда биз ибадаттарды өз убагында аткарып калышыбыз керек экен. Каза намаздарды толуктап, каза орозолорду толуктап, бүгүнкү күндүн ибадатын кечиктирбестен, дүйнөгө берилип кетпестен, дүйнө менен алек болуп, үй бүлө багам, үй салам, машина алам, дагы башка нерселерди кылам деп дүйнөгө терең кирип кетпестен, биз ибадатта дагы чогуу алып кетишибиз керек. Ооба, дүйнөнү да кылыш керек, бирок ошо менен биргеликте ибадатты таштап койбош керек. Ибадатты дүйнөдөн жогору коюп, дүйнөнү ибадаттан жогору коюп жибербешибиз керек. Экөөнтесин бирдей алып кетиш керек. Албетте биздин шариятыбыз экөөнтесин бирдей алып кеткенге өтө чоң жогорку деңгээлде маани берген. Дүйнөнүн дагы эрежесин бизге түзүп берген.
канткени биз чын ден соолукта болобуз, канткени таза тамак жейбиз, канткени биздин өмүрүбүз узунураак болот, канткени биз үй бүлөдө бактылуу жашайбыз, коомубузда бактылуулук болот, канткени бизде тынчтык орнойт. Бунун баары биз шариятыбызды кармана турган болсок, таза шариятты кармана турган болсок, албетте мунун баары бизге көрсөтүлүп берилген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сахабалар айткандай, эгерде таң аттыра турган болсоң, кечти күтпөгөнүң ибадатыңды аткарып кал дейт. Ушул өмүрүңдү пайдаланып кал дейт. Эгерде кеч кирген болсо, таң атышын күтпөгүн, ошо түнкү ибадаттарыңды аткарып калгын дейт. Сен өзүңдүн ден соолугуңдун баарында ден соолугуңду пайдаланып калгын дейт. Өмүрүңдүн баарында сен өмүрүңдү пайдаланып калгының сага өлүм келбектен алдын дейт. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.